Өткөндө интернет жазып атат, бул чубагачы ушундай бир эксперт болуп кетти, любой маселени айта берет дейт. Интимдик маселени де сүйлөп аткан, врач маселени деле сүйлөп аткан. Бу дин деле сүйлөбөйбү, башка маселеге тийишпей эле койбой, бул ушундай беймани болуп кетти. Любой нерсе сурап берсең жооп бере берет. Байкуштар динди түшүнбөйт ошолор. Дин бардык сурооңо жооп берет дегенди билбейт. Менден бирөө доктор сураган жок, муну уколду суроо деп айтпайт менден. Ушул уколду доктор берип атат, ошону пайдалансам болобу деп сурайт. Шарият боюнча мен ошол жерине жооп берем, калганына жооп бере албайм. Эгерде зарылчылык болуп калса, ошол уколду пайдалансаң болот, болбосо болбойт. Же мындай, же мындай. Интимдик маселеси боюнча канчалык коштошуп, аны айтпайм мен. Жок, ушул туурабы, ката ошону айтып бересиң. Ар бир нерседе шариаттын өзүнүн үнү бар. Ошону сүйлөп атса, булар ойлойт, жок, молдо деген эмне чыгып алып, тартиптүү болгула, тынч жүргүлө, автобуста чоң адамдарга орун бошотуп бергиле, чачыңарды узун кылып өстүргүлө, бул 4 нерсе менен токтолуп калышын каалайт. Буларга бузулган дин керек. Буларга ошол орустардыкындай кылып, адеп ахлактан башкасынын баары жок болгон дин керек. Ошону дин деп түшүнүшөт булар. Бардык теманы түшүндүрүп айтып берип атсаң, бул аралашып кеткен саясатты сүйлөйт, экономиканы сүйлөйт, мамлекетти башкарууну сүйлөйт, депутаттардын ишине аралашат, мыйзамга аралашат, активный аябай дейт. Анан жаман көрүшөт. Булар динди жаман көргөндөр. Булар динди Кудай Таала каалагандай эмес, бузулган өздөрүнө курал жарак боло турган динди каалашат. Адамдарды башкарганга дин керек, адамдарды айдаганга дин керек, бирок адамдарды бактылуу болгонго дин керек эмес. Мына мен айтканым керек деп ошону каалаган алладинин динсиздердин динди каалабагандардын түшүнүгү.